мен дагы сен дагы деп сүйлөсөк болот. Битта экита мен ям, сен ям, ака эмес. Каласаңар жакшы көргүлө, каласаңар жаман көргүлө. Мен Баткенттер жек көрөм мен. Ачыгын айтайын, бетиги Баткенттер жек көрөм. Баткенттер жек көрөм мен. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Кече интернетти карап отуруп ушул эки видеого көзүм түштү. Анан мен дагы ушул эки видеону көрүп өзүмдүн оюм менен YouTube каналымда бөлүшкүм келди. Келиңиздер алгач мына ушул эки инсандын сүйлөгөн сөзүн угуңуздар, андан кийин мен өзүмдүн ойлорум менен бөлүшөйүн. Москвада таксопарктар көп, бирок татыктуулары аз. Биз сиздерге эң татыктуу болгон таксопартты сунуштайбыз. Белес парк. Таксопарктын проценти болгону 1%. Бул парктын эң өзгөчөлүгү электронный путеводителерин өздөрүнүн айдоочуларына берип жатат. Сиз дагы парковой самозанятый болуп Белес паркта иштесеңиз, анда сизге дагы электронный путеводителерди берет. Баса путеводитель алсаңыз 2%, без путеводитель 1%. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Кисарт жана башка документтер. Андыктан келиңиздер иштешели. Мен Баткенттер жек көрөм мен. Ачыгын айтайын, бетиги Баткенттер жек көрөм мен. Баткенттер жек көрөм мен. Ачыгын айтайын, бетиги Баткенттер жек көрөм. Инеңиз болду эле. Бүт Баткенттерден ак ушундайсыңар, кончинисиңар да. Бүт Баткенттерден ак ушундайсыңар, кончинисиңардан ак бир далбоёпсуңар. Дайсбургочо билет, оозуңардан билет, уяз, жалган билет. Кандай бир Баткенттер бир нормальный адамдар барыпсыңарбы сиздер? Саламатсыздарбы, урматтуу эли журт, жана ошондой эле жакын ортодо эле Бишкек шаарында биздин чүйлүк түндүктүк байкебиз онияк, мынияк, алдабай, салдабай, жөн эле жашасаңар болбойбу деп оштук деп айтты. Ооба. Ал байке дагы эми ачуу чындык деп коет. Ачууланган сөздүн ичинде сөзсүз бир чындык бар. Эми мен өзүм түштүктүк болсом дагы жанагы Куранда деле жазылат го, чындыкты күнөөңдү мойнуңа ала бил депчи. Адам баласы чындыкты моюнга ала билүү керек. Онияк, монияк, менам, сенам, битта, экита, ака дейбиз. Чындыкты мойнубузга алышыбыз керек. Адабий тилдегидей эле ага, кандайсыз, саламатсызбы, иним деп ушундай сүйлөсөк болот. Бир дана, эки дана деп, мен дагы, сен дагы деп сүйлөсөк болот. Битта, экита, мен ям, сен ям, ака эмес. Каласаңар жакшы көргүлө, каласаңар жаман көргүлө. Ооба, мен түштүктүкмүн. Түштүктүк болсом дагы Кудай алдында адам баласы чындыкты моюнга ала билиш керек да. Ал байкени Бишкек шаарында алып келип, аны допрос кылып, сурак кылып, аны аябай хит кылдыңар да. Эми ал байке деле эми бир ачуусунда бир чини келгендей чындыктарды айтты. Ооба, көбүнчө алдап коюшат. Ооба, алдаганда деле туура түшүнүш керек да. Мен Бишкек шаарында канча жыл бою жашадым, бирок ал жакта мындай бетке айтат, бирдемени укту, бетке айтат. Анан алардан бир жаман кыялы бар. Кандай дейм эми? Сен сартсың, анан сен оштуксуң деп бөлүнүп, анан корс, копол тийип, анан бирдемени адашып кетип, мындай могу улица кандай эле деп сурап калсаң, мындай бой көтөрүү сезим менен карашат да. Анан ушак тешек менен алардын вообще эмеси жок. Мындай өттө мындай түз жөнөкөй калк болот да, түндүктүн эли түз жөнөкөй калк болот. Эми ал байке ойняк, мойняк деп коюптур. Эми аны мындай тергөөдөн эле бүтүрүп койсоңор болот. Эми аны сотко ашырып, анан ал жак, бул жак кылбай эле могу эмеден тергөөдөн эле бүтүрүп койсоңор болот. Эми чындыкты деле мойнубузга алышыбыз керек да, алдап коюп, анан мен ями, сен ями, анан биттами деген бизде эми ушул нерсени жок кылышыбыз керек. Адабий тилдегидей сүйлөп үйрөнүшүбүз керек. Өзүбүздүн тилибизди кор кылбай, адабий тилдегидей сүйлөп үйрөнсөк, бул бир эле мен эмес, эми баарыңар үчүн жакшы. Эми жаман көрсөңөр каккана жан башыңарга. Эми ар бир адам өз ой пикирин айтканга укуктуу, айтканга милдеттүү. Эми эч ким запрет кое албайт. Бул мыйзамда деле бар. Айтканга укуктуу. Эми урматтуу достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул жерде бир бала баткендиктер тууралуу сүйлөгөн. Ал эми бир кыз болсо, эжекебиз, ал ошол өзүнүн оюн сүйлөгөн алдагы. Бул жерде мен эки инсанга дагы эч кандай бир жаман сөз сүйлөгөм келбейт.
болгону мен өзүмдүн ойлорум менен бөлүшөйүн ушул түндүк түштүк деген маселе боюнча. Биз 7 миллион элбиз. Өзүбүздүн мамлекетибиз бар, Кыргызстан деген. Биз ар дайым ынтымакта, биримдикте жүрүшүбүз үчүн сөзсүз түрдө башыбызга чоң бир бале келиш керекпи? Эмне үчүн бул сөздөрдү айттым? Анткени барыңыздар билесиздер, карантин убагында ушундай Кыргызстан бириккен да. Жана ошондой эле кече жакында Аслан Хамза Байхандарга акча чогултканда дагы ушунчалык Кыргызстан бирикти да. Биз ушул биригип түндүктүк, түштүктүк деген сөз жоготуш үчүн сөзсүз Кыргызстандын башына чоң бир сыноо келиш керекпи? Ансыз биз бириге албайбызбы? Ушуга окшогон видеолорду көрүп чындыгында кээде ачуум келет да. Биз мына мигрантпыз. Чет жакта иштеп жүрөбүз. Кыргызстанга болгон сагынычыбыз күндөн күнгө мындай күчөп барат да. Биз чет жакта чындыгында мен мына Россияда сен түндүктүксүн, сен түштүктөн болосуң, сен оштон болосуң, сен Баткенден болосуң деген бир дагы кыргыз мекендешибиз менен кезиккен жокмун да. Бир дагы кыргыздар чет жакта жүрүп бөлүнгөн көрө элекмин. Чет жакта чыкканда кыргыздардын биримдиги ушунчалык күчөп кетет экен да. Себеби мен Москвада тамадалык кызмат аткарам. Бүт областын тоюна алып бардым. Талас, Чүй, Нарын, Баткен, Ош, Жалал Абад без разница кете берет да. Ушунчалык биримдиктүү эл да. Ушунчалык биримдиктүү. Могу жерде айтып атпайбы? Оняк, моняк чындап айтайынбы? Мына Ош жакта силер ойлогончалык оняк, моняк мынчалык көркөмдөлбөйт да. Кудайга шүгүр, кыргыз тилинде эле сүйлөйт. Бул нерсе кандай? Кээде видеолорго вайн тартканда, же болбосо фильмдерге чыкканда көркөмдөп салат чындыгындачы. Өтө эле көркөмдөп ашырып берет да. Кудайга шүгүр, Ошко келгиле кыпкыргызча эле сүйлөйт. Оняк, моняк деп через чур ушул баягы видеолордо ашырып берет да. Андай эмес, андай эмес. Мейли ошондой болгон тагдырда дагы ага ыңгайлуу болуп атпайбы? Сүйлөй берсин. Мисалы үчүн Бишкек жакка барсаң, туда, суда, папа, мама деп сүйлөйт. Аларга ыңгайлуу, алар дагы сүйлөй берсин. Эмне кереги бар? Сен Оштон болосуң, сен Баткенден болосуң деп түндүк, түштүк болуп бөлүнгөндө. Мисалы үчүн мына караңыздар. Мына Россияда иштеп жүрөбүз, такси болуп, таксиде иштеп алабыз. Мисалы үчүн таксиде бир кыргыз жараны, биздин мекендешибиз, клиент менен урушуп кетсе, башка болсо, сос басса, ошол кыргыз кайсыл жактан болуп, кайсыл областтан болот, айырмасы жок. Ошол бир кыргыз үчүн 7 областтан балдар келет дагы ага барат жардам бергени. Эмне болду? Тынчсыңбы? Жаның аманбы? Жакшы элесиңби? Иш жериңе эч нерсе болгон жокпу деп ден соолугун сураган барат. Сос баскандачы. Ушул чет жакта. Себеби бул жакта мекенге болгон сагыныч. Мисалы үчүн сурабайсың. Сен кайсыл жактан болосуң дебейсиң. Кыргызча сүйлөдү, кыргызбы болду. Ушунчалык бир ынтымакта, ынтымактарда келиңиздер туугандар, өзү ичинеки мамлекетибиз бар. Ошол мамлекетибизде дагы бөлүнүп жарылбастан биримдикте болобуз туугандар. Жана айткандай сөзсүз эле биз биримдикте болушубуз үчүн бир башыбызга оор чоң бир сыноо келиш керекпи? Качан бир кыйынчылык келгенде эле бирикпестен токчулукта, ушундай заманда чогуу биримдикте болобуз туугандар. Түндүк, түштүк деген сөздү токтотолучу. Не кереги бар ушул сөздөрдүн? Мен кыргызмын деп жашайлычы туугандар. Болду кылалычы. Мына видеолорду көрүп, чындыгында жөн карап тура алган жокмун. Өзүмдүн ойлорум менен бөлүшкүм келди. Сиз дагы өзүңүздүн оюңузду жазыңыз. Мен жакшы көргөн бир акем бар да. Бир тууганымдай көрөм да. Ушунчалык жүрөгү таза, өтө жакшы сүйлөшөм. Мен Оштон болом, ал Нарындан болот да. Бирок ал Нарындан кендиги дагы мага кызыктырбайт, ал мен Оштон экенди кызыктырбайт. Экөөбүз кыргызбыз да, бир тууганбыз. Бул баягы областтар аралык, мисалы үчүн ар областта өзүнүн бир акценти бар. Бул акцент бир эле Кыргызстанда эмес, любой мамлекетте ар бир област мындай кичине өзгөчөлүктөр бар сүйлөгөндөчү. Мисалы үчүн Өзбекстанда дагы ар областтын өздөрүнүн бир акценттери бар. Алар ушундай да. Эми эмне болуптур? Бул мындай бөлүнүүгө алып келе турган нерсе эмес да.
Ошон үчүн ушул окшогон сөздөрдү токтотобуз туугандар. Мындай жашоону жаркыратып жашайлычы, кыргыз болуп жашайлычы, бири-бирибизге күйүп жашайлычы. Токтотолучу туугандар ушул нерселерди. Урматтуу Москва шаарынан мекендештер, эгерде мыкты стоматолог изеп аткан болсоңуздар, анда барыңыздарга Курманбек агабызды сунуштайбыз. Туугандар, өзүм ар дайым ушул жерге келип тиштериме кам көрөм. Туугандар, барыңыздар, келиңиздер. Эгерде YouTube каналдан мен атыман келсеңиздер, барыңыздарга өтө сонун скидка берет туугандар. Метро Электрозаводска жайгашкан. Түбүндө телефон номерлерди жазып, адрес сурап, тактап, бош күнүнө келе бериңиздер туугандар.